لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İmam Al-Bukhari rahimahullah'ın Adab-ul Mufrat kitabının naşul kitapты okuunu, naşul kitapten savak kılууну başlaganбыз. Өткөнкү сабактарыбызда айтып өткөнүбүздөй эле, бул китеп адеп, ахлакка, кулк мүнөзгө байланыштуу хадистерди өз ичине камтыган. Хафиз Абу Абдулла Мухаммад ибн Исмаил Ал-Бухари рахимахуллах Бисмиллахир-рахманир-рахим Бабу каулиллахи та'ала ва вассайнал инсана бивалидайхи ихсана. İmam Bukhari rahimahullah бұл китебinin алғашқы бабын Аллах Тааланын төмөнкү аяты менен баштады. Мындайча айтканда, биринчи бөлүмдү Аллахтын аятын келтирүү менен баштады. Аллах Таала Анкабут сүрөсүнүн 8-ci аятында айтат: Биз инсанга ата-энесине жакшылык кылууну осият насаат кылдык дейт. Мына ушул бапка байланыштуу кийинки ошол биринчи хадисти имам Бухари рахимахуллах риваят кылып келтирди. Шуба айтты, Ал-Валид ибн Ал-Айзари ага айтып берди. Мына ушул киши Ал-Валид ибн Ал-Айзари уккан экен Абу Амр Аш-Шайбаниден. Абу Амр Аш-Шайбани Абдуллах ибн Масудтан төмөнкү хадисти риваят кылды. Абу Амр Аш-Шайбани ошол колуну ишара кылып, колуну ишара кылуу менен көрсөтүү менен Абдуллах ибн Масуд радияллаху анхунун үйүнү, ошол Абдуллах ибн Масуд радияллаху анхудан Абдуллах ибн Масудтун үйүнү колу менен ишара кылып көрсөтүү менен бирге ал кишиден ошол Абдуллах ибн Масуд радияллаху анхудан келген хадисти айтып берди. Мындайча айтканда, кыскасы, бул азыр биринчи бапта окуй турган хадисибиз мына Абдуллах ибн Масуд радияллаху анхудан келет. Имам Бухари рахимахуллах биринчи алгач кезекте аят келтирди. Анкабут сүрөсүнүн 8-ci аятын, андан кийин Абдуллах ибн Масуд радияллаху анхудан төмөнкү хадисти келтирди. Абдуллах ибн Масуд радияллаху анху төмөнкү хадисти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылып келтирет. Мындайча айтканда, Абдуллах ибн Масуд радияллаху анху айтат: Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурадым. Саалтун набийя саллаллаху алейхи вассалам айюл амали ахаббу илаллахи азза ва жалла. Кайсы амал Аллахка сүйүктүү, кайсы амалды Аллах Таала жакшы көрөт деп сурадым дейт. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берип айтты: Ас-салату ала вактиха. Биринчи, мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: өз убагында окулунган намаз деди. Култу сумма айю. Кийин айттым, андан кийинчи дедим. Кал, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: биррул валидейн. Ата-энеге жакшылык кылуу деди.
Qultu thumma ayyu, keyin ayттым, andan keyinchi. Qal, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, thumma al-jihadu fi sabilillah. Allohning yo'lida jihad qilin, Allohning yo'lida kurashu. Qala haddathani bihinna. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadi, "Maga mana shu 3 ulug' amalni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytib berdi. Walau istazattuhu lazadani. Egerda men qo'shimchalaganimda, dag'i suray berganimda, dag'i Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ayta bermayek" dedi. Mana shu hadisning tushundirmasi bilan tanishib chiqsak, Imom Buxoriy rahimahulloh Adabul Mufrad kitobini mana shu ulug' bir bab bilan, berekeli bir bab bilan, bölüm bilan boshladi. Mana shu ota-onaning huquqi, aql huquqi, jana ota-onaga yaxshilik qilib bo'yicha hadisni bayondov bilan birga har bir musulmon kishi uchun ota-onasine yaxshilik qilib bu vacip ekenligini bayondaydi. Jana o'shoning bilan birga o mundaycha aytganda shariat adablarini o'qib o'rganuvchi, islom adab axloqin, fazilatlarini o'qib o'rganuvchi, bilib olgan odamlarning ichidan senin muomalangga eng aqllusi, eng muomaladoshi, seni bilan muomalashi bu ota-ona ekanligin deb Imom Buxoriy rahimahulloh har bir musulmondan esine salib жатadi. Aldıda hadis keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dag'i o'qiymiz bu hadisni. Mana haqqun nas bi husni sahabati. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan biri odamlarning ichidan mening muomalama eng tatiqtusi, o'shol eng aqllusi kim deb so'raganda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam enang deb javob bergan. Mana o'shoqdan musulmondan talab qilina turgan narsa, biz jalqisidan shariat adablarini loyiq, o'shol islom chaqirgan fazilatli adablarga loyiq biz odamlar bilan yaxshi muomalada bo'lishga buyurilganmiz. Yema odamlarning ichidan yaxshi muomalaga eng tatiqtusi bu ota-ona bo'ladi ekan. Eng aqllusi, eng o'shol aqlga tatiqtusi, jana eng aqllusi ota-ona bo'ladi ekan. Mana o'shandaqdan Imom Buxoriy rahimahulloh kitobining alg'achqi bobini, bölümünü ota-onaga o'shol yaxshilik qilib kerak ekanligi, jana Alloh taoloning oyatına loyiq, Alloh taolo ota-ona o'shol insonga ota-onasine yaxshilik qilishni vasiyat qilganligi to'g'rili oyat bilan boshlab kirishdi. Yemi ko'pdegan odamlar bor, je odamlarning kebiri o'zlarining do'stlari bilan, o'zlarining birodar do'stlari bilan yaxshi muomalada bo'ladi, yaxshi suylashadi, yaxshi muomala qilishadi, biroq ota-onasi bilan kelgan kezde ota-onasi bilan yaxshi suylashmaydi. Bu yaxshi adabdan emas. O'zim do'stlari bilan yaxshi muomalada bo'ladi, biroq ota-onasi bilan yaxshi emas. Bu albatta ota-onaga yaxshilik qiluvchi inson bo'lmay qoladi, agar inson mana shunday ish tuta turgan bo'lsa. Mana o'shandaqdan bu o'ta bir cho'ng eskertuv. Mana o'shandaqdan ota-ona odamlarning orasidan muomalada kishining o'zaro muomalasida eng aqllusi ota-ona bo'ladi ekan. Sheyx rahimahulloh o'shol jana aytib o'tganimizda ele alg'aч bu bölümde Allah'tan ayatını keltirmeden başladı. Ve vassaynal insane bi validayhi husna. Allah Taala aytadi, biz insonga ota-onasine yaxshilik qiluvni vasiyat nasihat qildik deydi. Allah Taala ota-onaga yaxshilik qiluvni Qur'oni Karimda bir necha oyatlarda buyurgan. Mana shundaqdan inson qaysi bir yaxshilik qilmasin, ota-onasine yaxshilik qiluvı bilan Allah'tan razılığına жетеді. Ayatқа қарай тұрған болса, husna dedi. Husna бұл nakira turda keldi. İnsan qanday ғана жақшылық қылбасын, ата-енесіне жақшы сөз болуы, жақшы іш болуы, жақшы амал болуы, өзінің жардамы болуы, белегі болуы, қандай жақшылық қылбасын, бардық жақшылықты өз ішіне қамтиды. Мына ошондуктан бұл жерде
бұл орында Аллах Таала осият қылды. Құран-ы Кәрімде мұндай аяттар көп. Инсанға Аллах Таала бұйрық қылғаны, осият қылғаны ата-енесіне жақсылық қылуын. Мына ошол аяттардың кейбіріменен танышсақ, Қала Таала Аллах Таала айтады: "Ва қада раббука алла таъбуду илля iyyahu бил валидайни ихсана." Раббин өкім бұйрық қылды, анын өзіне ғана сыйынасын, аға ешбір нәрсені шерік қошпойсын. Мына Аллах Таала бұйырды, бұйрық қылды, өзіне ғана сыйынасын, аға ешбір нәрсені шерік қошпойсын. Мына ошол таухид ақысынан кейін эле өзінің Аллах Таала ақ құқығынан кейін ата-ененің ақ құқығын баяндады. Жана башка бир аятта: "Кул таалау атлу ма харрама раббукум алейкум алла тушрику бихи шай'ан ва бил валидайни ихсана." Айты Мухаммад, келгиле барыңар. Мен силерге Аллах Таала силерге арам кылган нерселерди баяндап берейин деп пайгамбарыбыз Аллах Таала алла тушрику бихи шай'а, ошол алар Аллахка эч бир нерсени шерик кошпасын, ибадат кылган кезде жана ата-энесине жакшылык кылсын dedi. Жана Аллах Таала башка бир аятта: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан ва бил валидайни ихсана." Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, жана ага эч бир нерсени шерик кошпогула, жана ата-энеңерге жакшылык кылгыла. Ва кала Таала: "Анишкуру ли ва ли валидайка илайял масир." Аллах Таала Лукман сүрөсү 14-аятында мына Аллах Таала өзүнө шүгүр келтирүүнү, мына ата-энеге шүгүр келтирүү менен бирге баяндайт. Мага дагы шүгүр кылгын, ата-энеңе дагы шүгүр кылгын дейт. Мына ушундай Аллах Таала буйрган, ата-энеге жакшылык кылууга буйрган аяттар ошол Кур'ан-ы Керимде бир нече. Бул аяттардан билебиз, Аллах Таала, улуу Аллах Таала өзүнүн акысыны, ошол өзүнүн акысынан кийин ата-энеге жакшылык кылуу, ошол акысын ата-энеге жакшылык кылуу, ата-эненин акысын өзүнүн акысынан кийин баяндады. Биз инсанга осият насаат кылдык, ата-энеге жакшылык кылгын деп. Эми бул жакшылыктын бардык чөйрөсүн, жакшылыктын бардык тармагын өз ичине камтыйт. Мына ошондуктан эң улуу ибадат, таухид ибадатынан кийинки эң улуу ибадат киши өзүнүн ата-энесине жакшылык кылуусу. Мына ушул аяттын түшүүсүнө бир окуя себеп болгон. Бир сахабанын окуясы себеп болгон. "Вавассайнал инсана бивалидайхи хусна" деген мына ушул Анкабут сүрөсүнүн ошол 8-аятынын түшүүсүнүн себеби бар. Имам Бухари жана Муслим өзүнүн сахихтеринде риваят кылган хадисте мына Саад ибн Аби Ваккас радияллаху анху исламга кирген кезде апасы аны исламдан кайтуусун каттуу талап кылат. Мухаммадке баш ийбе, Мухаммад алып келген динге кирбе, диннен кайт, диннен чык деп мына ушундай ата-энеси көп кайталап, ушул баласынан Саад ибн Аби Ваккастан диннен кайтуусун талап кылып туруп алат. Кала берсе ушунчалык күч алат, мына ушунчалык талабы күч алат. Кала берсе, эгер о Саад сен диниңден кайтпасаң, сен ошол мына Мухаммад ата-энеге жакшылык кылууну буйрат, ата-энеге баш ийүүнү буйрат. Бирок эмне үчүн сен мага баш ийбейсиң? Сен мага баш ийип диниңден кайт дейт. Мына ошондо эгер диниңден кайтпасаң, мен ант ичемин, мен тамак жебеймин, жана сага сүйлөбөймүн дейт. Саад ибн Аби Ваккас ата-энесине апасына эң жакшы мамиле кылган киши эле дейт мына риваяттарда. Анан апасы тамак жебей коет, сүйлөбөй коет. Ошондо Саад апасына айтат: "О апакем" дейт. "О апа" дейт. "О эне" дейт. "Аллахка ант, эгер сизди 100 жаныңыз болсо, 100 жаныңыз бир-бирден чыкса дагы, мен эч качан Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам алып келген динди таштабаймын" дейт. "Кааласаңыз тамак жеңиз, кааласаңыз тамак жебеңиз. Мен эч качан пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам алып келген динден кайтпаймын" дейт. Мына Аллах Таала
Мына сөзі бар: "Вассайнал инсана биwalidayhi husna". Biz insonga vasiyat nasihat qildik, ota-enaga yaxshilik qilgin deb. Ota-enaga yaxshilik qilgin deb. Eğer ota-enang seni maga shirk keltirүүгө buyura turgan bolsa, alarga baş ийбегин deydi. Жана алар менен бул дүйнөдө жакшы мамилелеш, үлпөттөш болуп жашагын дейди. Аллах Таала мына "Фала тути'хума" dedi. Ата-энеңе баш ийбегин. Эгер ата-энең ширкке буйра турган болсо, же эгер ата-энең намаз окуба дей турган болсо, орозо тутпа дей турган болсо, Аллахка баш ийбе, ислам динин шариятын ээрчибе дей турган болсо, андай ата-энеге баш ийилбейт. Бирок ошону менен бирге ошол ата-энелик ак укугу болгондугу үчүн ошондой ата-энеге дагы жакшылык кылынат, жакшы сүйлөнөт, жакшы мамиле кылынат. Мындан билебиз. Эми ата-энеси капыр болсо дагы, динде болбосо дагы Аллах Таала мына ата-энеңе жакшылык кылгын деп буйурду. Эми бирөөнүн ата-энеси намаз окуган болсо, орозо туткан болсо, Аллахка баш ийүүчү болсо, Аллахка баш ийген пенде болсо, анда бардык жакшылыктарга ошол ата-эне акылуу эмеспи? Мына ол аятта Аллах Таала ата-энеси капыр болсо дагы ага жакшылык кылууга буйурду. Ата-энелик укугу болгондугу үчүн. Анткени инсан өзүнүн артына бир караш керек. Анткени ошол инсанды инсан кылып чоңойтууда, ошону багып, камсыздап чоңойтууда ата-энеси канча машакаттарды чегет, канча кыйынчылыктарга жолугат. Мына ошол тарапта дагы шарият эске алып, шарият ата-энеге жакшылык кылууга буйруган. Мына карасак, Аллах Таала мына ата-энең ширкке буйруп сени капыр болгон болсо дагы, аларга бул маселеде баш ийбе, бирок алар менен жакшы мамилелешпе бол дейт. Эми бирөөнүн ата-энеси намаз окуган болсо, орозо туткан болсо, жакшы Аллахка баш ийген пенде болсо, эми ал ата-эне эң жакшылыкка татыктуу. Мына хадиске кайта турган болсок, Абу Амр Шайбани Абдуллах ибн Масуд радияллаху анхудан төмөнкү хадисти келтирди. Валид, мен Абу Амр Шайбаниден уктум. Абу Амр Шайбани мына хадис айтканда, ошол Абдуллах ибн Масуддун үйүнү колу менен мындай көрсөтүп туруп, анан хадис айтты дейт. Эми хадисти колу менен көрсөтпөй эле мына айта берсе болмок. Бирок бул жерде дагы тастыктап, растап, мына ошол хадисти мына ошол үйдүн ээси айткан деп колу менен көрсөтүп айтты. Абдуллах ибн Масуддун үйүнү көрсөтүп туруп дейт. Эми хадиске кайта турган болсок, Абдуллах ибн Масуд радияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сураган экен: "Кайсы амалды Аллах Таала жакшы көрөт?" деп. Мына сахабаларды караңыз, сахабалар дайыма жакшы амалдарда, фазилеттүү амалдарда алдыңкы орунда болушкан. Мына ошондуктан бул адамдардан Аллах разы болду, алардан да Аллах разы болду. Алар Аллахтан разы болду, Аллах алардан разы болду. Дайыма сахабалар фазилеттүү амалдар, Аллах жакшы көрө турган амалдарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурашат эле. Мунун белгиси сахабалар өтө жакшы иштерде мындайча айтканда аракетчил болгондугун билсек болот. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir hadisinde aytat: "Ala unabbiukum bi khayri a'malikum wa ardaha 'inda malikukum wa arfaha fi darajatikum wa khayrun lakum min i'ta'i adh-dhahab wal wariq wa min an talqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu: "Wa ma dhaka ya Rasulullah?" Qala: "Zikrullah." Mına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizlerden darajаңарды көтөрө турган, sizlerden Rabbingерди разы кыла турган, жана алтын күмүштү дагы нафака кылуудан жакшы болгон бир салих амал тууралуу кабар берейинби? Жана ошондой эле силер душманыңарга бетме-бет жолугуп калсаңар, силер алардын башын ала турган, алар силердин башыңарды ала турган ошол согушта бетме-бет келүүдөн дагы эң салих, жакшы болгон амалды кабарын берейинби дегенде сахабалар айтышты: "Ооба" дедиле. Зикруллаху таала. Аллахты зикр кылуу, Аллахты эстөө деп. Дайыма сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан
жакшы, фазилеттүү, Аллах жакшы көрө турган амалдарды сурап турушкан. Мындан билсек болот, сахабалар дайыма илимге өтө бир аракетчил мындай инсандар экендигин билсек болот. Мына Абдулла ибн Мас'уд пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурады: "Кайсы амалды Аллах Таала жакшы көрөт?" деп. Кайсы амалды Аллах Таала жакшы көрөт деп. Бул жерде Аллах Тааланын сүйүү сыпаты бар экен. Сүйүү сыпаты бар экен, өзүнүн улуулугуна ылайык Аллах Тааланын жакшы көрүүсү, сүйүүсү Кур'ан сүннөт менен тастыкталган. Аллах Таала жакшы көрөт, Аллах Таала жаман көрөт. Аллах Таала бир нерсени сүйөт, бир нерсеге ачуусу келет. Бул Аллахтын сыпаты. Мына юхиббухум ва юхиббуна. Аллах аларды жакшы көрдү, алар Аллахты жакшы көрүшү дейт. Кул ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхиббукумуллах. Айта Мухаммад, эгер Аллахты сүйүүчү болсоңор, мени ээрчигиле, Аллах Таала силерди сүйөт дейт. Аллах Таала сүйөт экен. Бирок Аллахтын сүйүүсүнө, жакшы көрүүсүнө жетиш үчүн бир нече инсан себептерди, жакшы себептерди жасоосо, аткарып өтүүсү керек болот. Мына бул Аллахтын сүйүүсүнө дагы оңой менен жетпейт экенбиз. Биринчи кезекте инсан дуа кылыш керек экен. Мына бул хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге дуа кылууну дагы үйрөткөн: "Ва ас'алука хуббак ва хубба ман юхиббук ва хубба амалин юқаррибуна иля хуббик." О Аллах, мен сенден өзүңө болгон сүйүүнү, сени сүйгөндөргө болгон сүйүүнү, сени сүйүүгө алып келчү амалдарга болгон сүйүүнү тартуулашыңды мага беришиңди сураймын деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылгыла деген экен. Мына ошондуктан инсан эгер Аллахтын сүйүүсүнө жетише турган болсо, жашоодо көптөгөн жакшылыктарга жетишкен болот. Дүйнө жана акыретте ошол инсан бактылуу болот. Мына хубба амалин юқаррибуна иля хуббик. Сени сүйүүгө алып келүүчү амалдарга болгон сүйүүнү мага бергин, мага тартуулаган, жүрөгүмө салган деген дуа. Мына Ибн Мас'уд радияллаху анху Аллах Таала кайсы амалды жакшы көрөт, жакшы сүйөт деп Абдулла ибн Мас'уд радияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Аллах сүйө турган, Аллах жакшы көрө турган амалды сурап жатат. Мына бул хадистерден, бир нече хадистерден билсек болот, имандын бир нече бутагы бар, бири-биринен айырмаланып турат. Исламдын өзгөчөлүктөрү дагы бири-биринен айырмаланып турат. Бардыгы бир даражада эмес. Мисал үчүн мына хадисте келет: "Ал-иману бид'ун ва саб'уна шу'батан а'лаха кавлу ла илаха иллаллах ва аднаха имататул аза анит-тариq вал хаяу шу'бату минал иман." Имандын 70тен артык бутагы бар. Имандын 70 бутагы бар. Имандын 70тен артык бутагы бар. Эң чокусу, эң бийиги ла илаха иллаллах, эң төмөнү жолдогу бир тикенди, адамдарга зыян берип турган нерсени алып коюу, ал эми уялуу имандан дейт. Мына бул иман эң негизги нерсе бул жашообуздагы. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам а'лаха кавлу ла илаха иллаллах. Имандын эң жогорку чокусу ла илаха иллаллах экен. Мындан билсек болот, Аллахка эң сүйүктүү амал бул Аллахтын таухид экен. Бул динибиздин негизи бул таухид. Инсан эч качан муахид болбой туруп, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынбай туруп, эч качан Аллахтын сүйүктүү пендесине айланбайт. Пенде Аллахка ширк келтирүү менен Аллахтын эң жек көргөн пендесине айланат. Мына ошондуктан Аллахтын сүйүүсүнө, жакшы көрүүсүнө таухидсиз жетип болбойт. Мына ошондуктан таухид бул Аллахты сүйүүдөгө ага жеткире турган эң негизги себеп болуп саналат. Мына сахабалар өзгөчө жакшы амалга көңүл бурушкан. Мына Абдулла ибн Мас'уд радияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кайсы амалды Аллах Таала жакшы көрөт дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ас-салату аля вактиха деген. Башка бир хадистин башка бир риваятында ас-салату ли вактиха деген. Өз убагында окулган намаз. Айырмасы жок, мааниси бир эле. Мына Аллах Таала Кур'анда инна-ас-салата канат алал му'минина китабан мавкута. Чындыгында намаз момундарга өз убагында окуу, чындыгында момундарга намазды өз убагында окуу буйрулду дейт.
өз уақытында оқу бұйырылды. Мына ушул аятқа лайық ар бир намаз өз уақытында оқылуысы парыз болып саналады. Биринчи, Аллах Таала сүйө турган амалдардын эң улуусу, биринчиси Аллах Таала өз уақытында оқылған намазды жакшы көрөт. Анткени акимус-сала деп Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде намазды окугула деп буйурду. Намазга болгон буйрукту пендеси аткарып турса өз уақытында 5 вакыт намазды окуп турса, Аллах Таала ошол пендени жакшы көрөт экен. Мына ошондуктан бул жердеги буйрук 5 вакыт намазды ким өз уақытында окуса. Эми бул намаз эң улуу ибадат, бул ибадаттын улуу экендиги бир нече хадистерде айтылган. Мына бир хадисти келтире турган болсок, мына ушул хадисти кээ-бирибиз билебиз, кээ-бирибиз билбейбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мына хадиси куддусиде Аллах Таала айтат экен: "Я ибн Адам, о адам баласы, иркали арбаан мин аввалин нахар акфика ахир." О адам баласы, эрте менен эрте таңда, мындайча айтканда, күндүн эртеси, ошол таңда, күндүн эрте менен эрте. О адам баласы, ошол күндүн башында дейт. Күндүн башында деп которойлу. О адам баласы күндүн башында. Мына күндүн башы багымдаттан инсан багымдат намазды окуу менен ошол күнүн баштайт. О адам баласы, ошол күндүн башында мага 4 рүкү кылсаң, мындайча айтканда 4 рекет намаз окусаң, мен сага күнүңдүн акырына чейин өзүм жетиштүүмүн дейт. Эгер бул хадисте алымдар айтат, эрте мененки арбаан деген, иркали арбаан дегени, мага 4 рүкү кылгын дегени, эрте мененки фажр намазын, багымдат намазын 2 рекет сүннөтү жана 2 рекет парзы дейт. Эгер ким эрте менен 2 рекет фажр намазын, багымдат намазын 2 рекет сүннөтүн окуса, 2 рекет парзын окуса, Аллах Таала күн батканга чейин ошол пендени ар кандай кайгы кападан, зыяндан, ар кандай жамандыктардан, ар кандай күнөөлөргө түшүп калуусун Аллах Таала өзү сактайт экен. Акфика ахира, акырына чейин мен сени өзүмдүн кепилдигим аламын деп атат Аллах Таала. Ибн Таймия рахимахулла мына ушул 4 дегени, 4 рүкү дегенде, мына ушул фажр намазын 2 рекет сүннөтү жана парзы деп айткан экен. Кээ бир алымдар эрте мененки духа намазы деп да айткан. Ошондуктан пенде эрте менен 2 рекет фажр намазын окуп, 2 рекет сүннөт, фажрдын сүннөтүн окуса, багымдаттын сүннөтүн окуса, жана багымдаттын парзын окуса, жана кийин келип духаны окуса, ошол пендеге Аллах Таала күндүн акырына чейин өзү коргоосун алып, өзү жетиштүү болот экен Аллах Таала. Ибн Масуд радияллаху анху андан кийин намаз деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таала эң жакшы көргөн амал өз убагында окулган намаз деп айткандан кийин андан кийин кайсы деди? Анан сумма биррул валидейн, андан кийин ата энеге жакшылык кылуу деди. Мына намаз бул Аллахтын акысы. Аллах Таала өзүнүн акысынан кийин, мына Аллахтын акысынан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ата эненин акысын мына айтты. Мына баяндалды. Аятта дагы Аллахтын акысы таухид, Аллахтын акысы акукугу өзүнүн таухидин баяндагандан кийин ата энеге жакшылык кылууну буйурду. Бул хадисте дагы ата эне ошол намазга, намаз бул Аллахтын акысы, ошол намаз ибадатынан кийин мына ата эненин акысы баяндалды. Эми жакшылыктарга, бардык жакшылыктарга, жашоодогу бардык жакшылыктарга эң татыктуу инсан, эң акылуу инсан бул ата эне болот. Ошондуктан бул ата энеге өзгөчө жакшылык кылууну буйурду. Мурда тарыхта мусулмандардын ыйманы жакшы болуп турган вакытта, мусулмандар дин менен жашап турган вакытта биздин заманыбыздагыдай мындай карыялар үйү, карылар үйү деген нерсе болгон эмес. Мусулмандардан эч бири ата энесини картайган кезде ошол карыялар үйүнө алып барып таштап койгон эмес. Азыркы кезде Алла өзү сактасын, карыялар үйү толуп бүткөн. Мына ошол айтканда ата энеси үйүнөн чыгып кетип ошол карылар үйүндө жашап жаткан адамдар, ата энелер дагы толтура. Мына ошондуктан мусулманга бул нерсе жарашпайт. Ата энесин разы кылуу бул Аллахты разы кылуу болот. Андан кийин сумма айю, кийин да андан кийинки амалды андан кийин кайсы амал деди? Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аль-жихаду фи сабилилlah деди.
Аллахтың жолында жихад кылуу. Бұл жихад, бұл ең улуу ибадат. Мына ошол хадиске лайык, жана башка бир хадистерге лайык, кейбір ахли илимдер, ахли алымдар жихадта ата-энени шарт кылышат. Жихадка чыгыш үчүн ата-эне рухсат бериш керек. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан "Я Расулулла, мага жихадка рухсат бериң" деп келгенде бир киши, "Ата-энең барбы?" дегенде, "О, ата-энем бар" дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Фафихима фажахид". Анда ата-энеңе барып жихад кыл, ата-энеңдин разылыгында алардын кызматын кылып, Аллахтын разылыгына жет деп мына ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйрган экен. Дагы бир бул хадистен билсек болот, "Фи сабилилла" деген жери бар. Ал-жихаду фи сабил. Фи сабилилла дегени бул жихад болсун, жана ошондой эле ата-энеге жакшылык кылуу болсун, намаз болсун, баарысы ихлас менен болуш керек. Ихлас болуш керек. Аллах разылыгы үчүн болуш керек. Эгер Аллах разылыгы үчүн болбосо, ошол пендени өзүнө зыян алып келет. Хаддафани бихинна, мына ушул амалдарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага айтып берди дейт Ибн Масуд радияллаху анху. Эгер мен дагы кошумчалай бергенимде, дагы кошуп сурай бергенимде, дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кошуп айта бермек дейт. Жана ошондой эле айта турган нерсе, эгер ким жашоосунда намазды жоготуп турган болсо, эгер ким жашоосунда ата-энесин нааразы кыла турган болсо, мына ушул улуу 3 амалды жогото турган болсо жашоосунда, мына ушул 3 амал жүрөгүндө жашабай турган болсо, ошол инсан көптөгөн жакшылыктардан куру калган болот. Мына ошондуктан инсан жашоодо Аллах жакшы көргөн, сүйгөн амалдарга аракет кылуубуз керек экен. Эми бул жерден айтып жатат Ибн Масуд радияллаху анху, эгер мен дагы кошумчалап сурай бергенимде, мага айта бермек, дагы кошумчалап дагы айтып кете бермек. Бирок мен ошол нерсени "Фама таракту ан астазидаху илля ир'аан алейх" деп келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мындайча айтканда боору ооруп, жакшы мамиле кылып, мындайча айтканда жумшактык менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды мындайча айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жакшы мамиле кылуу менен, адеп сактоо менен башка сурабадым дейт, андан ары улабадым дейт. Мына ошондуктан илим алган кезде дагы, ошол устаздын алдында отурган кезде дагы суроо берүүнүн дагы өзүнүн адеп ахлагы бар. Жана ошондой эле ошол сураганда дагы мындайча айтканда кээ бир талиб илимдер ушунчалык суроону сурайт, устазды ошол аалымды өтө чарчатып жиберишет. Токтот дегенге боюнча, токтот дегенче сурап жиберишет. Мына ошондуктан ушул хадистен билсек болот, суроо берүүдө дагы аалымдын алдында отурган кезде жана ошондой эле суроого жооп алууда дагы өтө өзгөчө бир адепти сактообуз керек болот экен. Андан кийинки хадис Абдуллах ибн Умар радияллаху анхудан риваят кылынат. Бул хадистагы жогорку хадиске мааниси дал келет. Жогорку хадистин эле мындайча айтканда маанисин өз ичинде камтыган хадис болуп саналат. Мына ушул хадисти дагы окуп коелу. Ан Абдуллах ибн Умар радияллаху анху قال. Ан Абдуллах ибн Умар радияллаху анху قال. Абдуллах ибн Умар радияллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт: "Рида Рабби фи ридал валид, ва сахату Рабби фи сахатил валид." Аллахтын разылыгы бул ата-эненин разылыгында. Жана Аллахтын ачуусу ата-эненин ачуусунда дейт. Бул хадистен да билсек болот, ата-эненин акысы бул өтө адамдардын акысынан, башка бир адамдардын акысынан ата-эне эң ошол мамиледе акылуу экендигин, жана Аллах Таала өзүнүн акысынан кийин эле мына ата-эненин акысын бул жерде да бул хадиске ылайыкта баяндады. Мындайча айтканда, эгер ата-эне разы болсо, Аллах да разы болот экен. Эгерде ата-энесин ачуусу келсе, Аллах Тааланын ачуусу келет экен. Мына ошондуктан ата-энеге жакшылык кылуу бул өтө улуу амал экендигин билсек болот. Жана ата-эненин каргышына калуу, жана ата-эненин ошол сөзүн албоо, тилин албоо өтө чоң күнөө экендигини билсек болот. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде эгер ата-энең бир нерсеге буйрса, "Фала тaqul lahum уф", аларга уф деп айтпагын деп айткан. Уф деген сөз ат-тазажжур, мындайча айтканда тажаттың деген сөз да ушунун маанин билдирет. Мына ошондуктан
Бул хадисте дагы Аллах Таала ата-энеге жакшылык кылууну буйруган экен. Мына Аллах Таала өзүнүн разылыгын ата-эненин разылыгына байлап койду, жана өзүнүн ачуусун ата-эненин ачуусуна байлап койду. Мындай байланыштырып койду. Мына ошондуктан ошол ата-энени наразы кылып коюудан этият болуубуз керек экен. Колдон келишинче инсан жакшы сүйлөп, жакшы амал кылганга аракет кылуубуз керек экен. Мына ошол эки хадисти үйрөндүк. Мына ошол китептен иншалла кийинки бапта иншалла бабу биррул умми. Ошол апага жакшылык кылуу хадисini иншалла эмки сабакта окуйбуз. Аллаху таала алам. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.